Bu сүренің аты шифаун мин кулли даин деп қояды. Фатиха сүренің аты бардық аурулардан шифа деген аты бар. Так, Бухариде, Муслимде, Асхабу Сунан, Тирмизи, Насаи, Ибн Мажа бардық кітептерде келеді. Абу Саид Худри радиаллаху анхудан риwayat айтады: "Қал баасана Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям фи сариятин саласина ракибан." Bir жолы bizde Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям bir қазатқа шығарды. 30 кіші ол шықты дейді. Bir жамаат екен да. Сария деп қояды, Пайғамбарымыз өзі бармай, сахабалардың жамааты менен қошқанын айтады. А қазат деп Пайғамбарымыз өзі қошып барғанын айтады. Жөнөттү дагы эмне деді? Фаназална биқурби минал араб. Арабтардан бир ошо бир коом, бир урусу бар екен. Ошол жерге жакын барып жайгаштык дейт. Фасаалнахум айюл юдифуна фаабау. Biz анан курсагыбыз ачык эле, алардан сурадык. Бизди коноктогула, бизге тамак бергиле десек, алар жүз үйрүп коюшту. Эми коноктогондо ол арабтарда мурунтан исламга чейин эле меймандос келген да. Исламга чейин эле булар меймандос келген, коноктогонго жакшы болуп келген. А бирок булар эмне кылып койду? Жүз үйрүп койду, жок берди. Эми Алла Тааланын кылганын көрбөйсүзбү кандай? Фалудига саййидухум, ошол замат, ошол учурда булардын ошо башчысын жылан чагып алат. Кээ бир айтып турган болсок, кыскасы уулуу bir жаныбар чагып алат. Чаян чагып алат, жылан. Кээ бирде жылан деп айтты, кээ бирде чаян деп. Чагып алат дагы бардыгы көздөрү чачырап, не кылышын билбей, өздөрүн багы ырым-жырымы кылса керек да. Сакайбай коет, эми өлүп калышы мүмкүн, кожоюну эң чоң ат ошол уруунун башчысы чагып алса. Анан булар айтат: "Факали фикум ахад юрqi минал акраб." Мына жерде айтып атканы чаян чаккан экен. Анан айтып атат: "Силерде ушундай бир чаян чаккандан дем сала турган бирөө жарым барбы?" дейт. Бул 30-оона келипчи. Кала Абу Саид Худри разияллаху анху айтат: "Факулту ана", мен айттым, мен дем салам дедим дейт. Чаян чактыбы? Мен дем салам. "Валакин ла афал", бирок мен буну кылбайм деди. Дем салуучу бар менмин дейт. Бирок мен буну кылбайм. Хатта туатуна шай'ан, силер бизге бир нерсе бермейинче деди, шарт кылып койду. Эгерде бир нерсе берсеңер дем салам. Болбосо дем салбайм деп койду да, шарт кылып койду. Факалу нуатикум саласина шат, айтты. 30 кой беребиз деди. Дем салып бериң, 30 кой беребиз деди. Кала Абу Саид факарату алейх. Абу Саид Худри разияллаху анху айтат: "Алхамдулиллахи раббил аламин" дечи 7 жол окудум дейт. Окуп дем салсам ошо замат туруп кетти дейт. 7 жол Фатиха сүрөнү. Фатиха сүрөнүн аты бар, ким деген ат экен? Шифа. Сурату Шифа, Шифа сүрөсү. Мин кулли даин, бардык оорудан деген сөз. Bir rivayette gelip salasa marrat 3 жол эле окуган экен Фатиханы. Bir rivayette marratan wahida, bir эле жолу Фатиханы окуганда жакшы болуп калды дейт. Фатиханы bir жолу окуп туруп эле сүф деген болду. Анан кийин тиягым фабара жакшы болуп кетти, сакайып кетти. Ордунан туруп кетти. Фалама кабадан ганам, эми шартка жараша 30 койду алды ошо булар. 30 койду алды. Анан кийин арада фи анфусина минха хал тахилlu lana am la tahil. Анан 30 койдуго алып алдык. Анан ой келди дейт да, бизге адалбы, же адал эмеспи депчи. Эми Фатиха алып алгандан кийин 30 койду дем салып алып алды, 30 койду берди. Эми бул адалбы, адал эмеспи деп анан ой келди бизге дейт. Не кылып? Факафафна болду. Бирөөнү дагы жеген жокпуз дейт. 30 койду тең кой. Хатта атайна набия саллаллаху алейхи ва саллям, пайгамбарыбызга барып сурайбыз. Адал десе адал, жол болсо арам десе арам деп. Барды, фазакарна далика лаху, пайгамбарыбызга ушул окуяны бардыгын айтып берди. Биз бардык эле ачка элек коноктогула десек болбой койду. Анан ошонун аттын мырзасын, башчысын ушундай чаян чагып алып бизге келгенде мен да кой дем салбай койдум. Анан келиштик, 30 кой беребиз деди. Боптур, дем салам деп. Ушунун бардыгын пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям анан айтып берди ушинтип. Айтып бергенде пайгамбарыбыз айтты: "Ама алимта аннаха руqya". Сен билбей белең дейт Абу Саид Худриге. Бул күчтүү дем да деди Фатиха. Не деди? Күчтүү дем да, бул адамды жакшы кыла турган, алхамдулилlah шифасын бере турган ушундай дем. Ихтасимуха деди, айтты, койду бөлүп алгыла деди силер. Айтты андан мындай: "Вадрибу ли ма'акум бисахм", мага да үлүш кылып бергиле деди. Машалла. Пайгамбарыбыз айтты, өзүңө бардылар бөлүп алгыла,
Menin de ülüşüm berip koygula dedi. Ona